Конфликт учурунда ишенимдүү жаңылыктарга ээ болуу өтө маанилүү. Бүгүнкү күндө көптөгөн адам маалыматтын негизги булагы катары коомдук сайттарга кайрылат. Facebook жана Instagram сыяктуу платформаларда адамдардын комментарийлери, жактыруулар, бөлүшүүлөр сыяктуу реакциялар мазмундун көрүүлөрүн арттырып, коомдук пикирди пайда кылышы мүмкүн. Бирок акыркы 1 жылдан бери Палестина журналисттери алардын постторуна бөгөт коюлуп жатат деп кабатыр. Ал эми биздин изилдөөлөр чын эле бир нерсе болгонун аныктады. Газада согуш башталгандан берки биринчи аймактар боюнча маалыматтарды кеңири талдоодо биз Палестинанын ар кайсы маалымат уюмдарынын Facebook'тагы 100 миңден ашуун билдирүүлөрүн талдадык. Бул тилке 7 октябрдагы Хамастын Израилге жасаган чабуулуна чейинки бир постко карата орточо реакцияны көрсөтөт. Көрүнүп тургандай, ал өйдө ылдый болуп жатат, бирок негизинен туруктуу. Анан эле Хамастын чабуулу жана андан кийинки Израилдин Газада колонуп жаткан согушу дүйнөдөгү эң чоң талкуулардын бирине айланды. Бирок баягы эле Facebook баракчаларындагы реакцияларга эмне болгонун караңыз. Алар кескин түшүп кеткен. Чынында ошол күндөн тарта бул орточо реакция 77%га төмөндөгөн. Биздин иликтөөбүздө талданган баракчалардын бири бул белгилүү Палестина ТВнын баракчасы. Алардын Facebook'та 5 миллион 800 миң катталуучусу бар. Анын согуш тууралуу айрым посттору Facebook тарабынан чектөөгө алынган. Эл жана коомчулук согушту таңгандан кийин окуяларды көрүүгө чоң кызыгуу артышты. Бирок ага карабай ал тескерисинче болуп, реакциялар таптакыр чектелип, кабарлар адамдарга жетпей калганына таң калдык. Биз Израилдин жана коңшулаш араб тилдүү өлкөлөрдүн ушул сыяктуу маалымат чыгарган баракчаларына ушундай эле талдоо жүргүзүп, аларда реакциялар күчөгөнүн көрдүк. Мета компаниясы бул конфликтке жооп катары өз саясатында жана колдонмо кызматтарында убактылуу өзгөрүүлөр киргизилгенин тастыктады. Компания согуш тууралуу гана мазмун жайгаштырган баракчалардын реакцияларында өзгөрүү болушу мүмкүн дейт. Бирок бул кайсыл бир тараптын добушун атайлап басынтуу үчүн жасалат деген сөздөр толугу менен жалган деп айтты. Бирок компаниянын ичиндеги айрым адамдар палестиндердин үнү атайлап чектөөгө алынып жатат дешет. Аты жөнүн жашыруун кармагысы келген Метанын бул мурдагы кызматкери Instagram'дын алгоритмине киргизилген өзгөртүү тууралуу ички документтер менен бөлүштү. Хамастын чабуулунан кийин 1 жуманын ичинде код өзгөртүлдү. Ал негизинен Instagram'дагы постторго комментарий жазган палестиндерге карата агрессивдүү болуп калды. Алар бизге бул ачыкка чыгып кеткен документтерди беришти. Анда палестиналык авторлор үчүн гана тактык босогосун 40-тан 25-ке чейин күчөтүү буйругу көрсөтүлгөн. Бул дегени эгерде алгоритм батыш жээкте же Газада жайгашкан Палестиндин комментарии эрежелерди бузуп жатканына 25% гана ишенсе, анын комментарии башка колдонуучуларга азыраак көрүнөт дегенди билдирет. Мета компаниясы мындай чара колдонулганын ырастады. Бирок алардын айтымында бул жек көрүү мазмунунун өсүшүнө жооп катары зарыл болгон. Албетте айрым кызматкерлер буга нааразы болгон. Мындай бейкалыс мамиле жалпы окуяга таасирин тийгизет. Туруктуу кардарлар телефондорунан чындыкты көрүп жатабыз деп ойлошу мүмкүн. Бирок чынында алар анын абдан кичинекей бөлүгүн гана көрүп жаткан болот же адамдардын добушу басылгандыктан чектелүү гана маалымат алышат. Ондогон жылга созулган Израиль-Палестина жаңжалы көптөгөн медиа уюмдар үчүн эң татаал темалардын бири бойдон калууда. Бирок биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй, Мета сыяктуу чоң платформаларда кичинекей өзгөрүүлөр да чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн.